Рамазан чатыры долбоорунун 10 күнүндө шаардык Таштанды полигонунан жашоо шарты оор үй-бүлөлөр коноктолду. Бул күнү озачуга аялдарды өнүктүрүү жаатында тренер туура уйку боюнча Адис Аназгүл Сулайманова демирчүлүк кылды. Ифтар ыйык Куран менен башталып, Кенжетай устаз Рамазан айынын касиеттери тууралуу айтып берди. Бул күнү Назгүл айын тарабынан чакырылган таанымал инсандар коноктордун маанайын көтөрүштү. Белгилүү ырчы жана коомдук ишмерлер Анжелика Кайратова, Гүлнур Асанова, Айперик Кубик кызы конокторго жагымдуу чыгармаларын аткарып беришти. Аллах подарил нам этот день. Позапрошлом году, когда была пандемия, и ваш журнал освещал, как там живут люди, вот именно жители полигона, у меня тогда действительно было сильное желание прям каждую женщину там обнять, но у меня тогда не было возможности, и вот в этом году Аллах дал возможность в этом году сделать для них ифтар, да, альхамдулилля. Мындан сырткары үлгүлүү эне Айзада Кожоева, тележурналист Амаль Миранова, белгилүү алып баруучу Урмат Барченов жана аялдарды өнүктүрүү жаатында тренер Жанара Максутова Рамазан айы менен куттуктап, турмуштун сыноосун баштан кечип жаткандарга дем күч берген сөздөрүн арнап өтүштү. Бул жерде биз көргөндөй эле апалар балдары менен келип, унутулгус бир көзүрмемдерге, жакшы бир бактылуу көзүрмемдерге өздөрү дагы салым кошуп атат. Жок, мен үйдө эле отура берейинчи, аяка барганда эмне деп койсо дагы болмок. Бирок адамда умтулуу бар. Мен кафеге барайын, балдарым менен барып мага даярдалган тамакты жейин. Аллах Таала мага осуну насип кылды экен деп келип, анан биз менен дагы көптөгөн жакшы мынакей диндеги жана атактуу инсандар менен баарлашып, достук. Аниматорлор бөбөктөрдү ойнотуп, маанайын көтөрдү. Ар бир бала демирчү тарабынан даярдалган баалуу белектерге ээ болду. Кайрымдуу мекендештерибиз тарабынан эл сомго чогулган каражатка азык-түлүк баштыгы даярдалып, жашоо шарты оор үй-бүлөлөргө таратылды. Ошентип, Рамазан чатырынын 10 күнү эң сонун көз ирмемдер менен жыйынтыкталды.